Жакшысызбы? Аман эсен? Жакшы. Бишкектен келип атасыз. Эмне болуп дем салдырып келип калдыңыз? Эмне болуп кыйналдыңыз эле? Мен бук болуп эле аябай нервный болуп калгам да. Киши сүйлөсө жактырбай. Үйдөн, жумуштан дагы бук боло берчүмүн. Кичине бир деп болсо эле ыйлайын деп. Анан күйөөм менен да отношениям көп эме болбой, ойма кечке ажырашуу эме келе берчү да. Күйөөңүз менен. Азыр дем салдырып жүрдүңүз, майсы туздарды колдонуп аттыңыз. Азыр бүтүп баардыгы бүттү. Азыр акыбалыңыз кандай? Азыр ушу биринчи демге келгенде эле могул жагым кадимкидей кой берди да. Биринчи демге келген күндө эле. Руханий жан дүйнөңүз. Ооба. Азыр жакшы, жумуштагылар дагы жайдар болуп калдың дешет. Күлүп калтырсың. Ооба. Аттан студенттер менен иштейм да, анан кийин алар келсе дагы нерв боло берчүмүн да кечке. Мисалы, күйөөңүз менен мамиле жакшыбы? Шүгүр жакшы. Канча балаңыз бар? Балам жок. Алла бала берсин, кыз берсин, эгиз берсин, бүт берсин дегендей. Алла таалам иншалла. Алла таалам Куранда ошо суранган пендени сүйүп калат, суранбаганды жек көрөт деген. Ошон үчүн көп сурансаңыз Алла таалам берет. Мына Алла шыпа берди. Бул ошо көкүрөгүңүздөгү руханий жан дүйнөгө Алла таалам шыпа берип, жакшы болуп калдыңыз. Алла шыпа берсин, жакшы болуп кетиңиз, жакшы бардыңыз. Лечениеңиз бүтү сиздики. Рахмат.